الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүткүл аламды жараткан, эч бир кемчилиги жок кылып жараткан, райымдуу жана боорукер болгон Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар жана саламдар болсун. Жана анын сахабаларынан Алла Таала разы болсун. Жана ушул динге кызмат кылып келген бүткүл инсандарга Алла Тааланын райымы жана рахматы болсун. Бүгүнкү баяныбызда өткөнгү жумада болгон баяндын уландысын улап бүтүрөбүз. Андан убакыт болуп калса дагы экинчи темага өтөбүз. Өткөн жумада айтканбыз, балдарды кантип тарбиялоо керек. Жаш уулуңузду, кызыңызды кандай тарбиялашыбыз керек бүгүнкү заманда? Ошол тууралуу өткөн жуманын уландысын айтып өтөбүз. Өткөн жумада эсиңизде болсо айтканбыз, балаңыз ойной турган болсо, баладан оюнду алып коюу эч бир бул мүмкүн болбогон нерсе. Баланы ойнобостон эртеден кечке Куран жаттатып койсоңуз да бул туура эмес нерсе. Себеби бала мүмкүн ал сизден коркуп 5 жашында, 7 жашында, өтө жаш сайында Куран жаттап, каары болуп, хафиз болушу мүмкүн, 30 параны жаттап. Же болбосо кичинекейинен баштап 5 убакыт намазды окуп, тахажжуд окушу мүмкүн. Бирок ал бала эртең күнү чоңойгондон кийин дагы ошол нерсенин артында жүрөбү же жүрбөйбү? Маселен бүт баары ушунда туруп атат. Андан көрө толук Куранды жаттабаса дагы, 5 убакыт намазга тахажжудду окубаса дагы, жок дегенде Курандан бир пара жаттап, тахажжудду окубаса дагы 5 убакыт намазды балагатка жеткенден баштап, бул дүйнөдөн өткөнгө чейин окуса, анын сообу жакшыраак жана туурараак болот. Анан жаш сайынан эле Куран жаттап коюп, жаш сайынан эле намаз окуп коюп, же жаш сайынан эле хижапка салып койсоңуз, эртең күнү мүмкүн чоңойгондон кийин сизге баш ийбестен намазы да калып, Кураны да калып кетиши мүмкүн. Ошол нерсеге өтө сак болушубуз керек. Бала деген ойнош керек. Баладан оюнду алуу эч бир мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ушул намаз окуп аткан учурда дагы Хасан жана Хусейн деген эки небереси келип пайгамбарыбыздын үстүнө отуруп алып, мүрүсүнө чыга коюп, ушинтип ойночу эле. Бирок пайгамбарыбыз намаз учурунда дагы эки небересин оюндан тыйган жок. Оюндан тыйган жок. Эгерде пайгамбарыбыз ошол жерде оюндан тыйып, катуу урушуп, ушундай кылганда ал бала көңүлү калып калат эле. Намаз дегенде жанагы урган, урушкан сөздөрүң оюна келет баланын. Ошол себептен айрыкча ибадат кылган учурда, айрыкча мечитке алып барып аткан учурда, ошого окшогон учурларда балага жакшы сүйлөп, жакшы нерселерди айтып барсаңыз, бала дагы ошол нерсеге умтулуп алдына жүрөт. Ошондуктан бала ойнош керек, бирок ойногондо биз айтканбыз, 4 нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бала биринчиден кайсы учурда ойнош керек, убактыны белгилеп коюңуз. Кайсы жерде ойнош керек, ордуну айтып коюңуз. Андан кийин кайсы оюнду ойногонго болот, аны да айтып коюңуз. Жана кимдер менен ойногонго болот, аны дагы балаңызга түшүндүрүп, небереңизге айтып коюшуңуз керек. Себеби пайгамбар Нух деген пайгамбар болгон. Ошол пайгамбардын уулу эмне болуп кетти ал? Адашып кетти. Кафырга айланып кетти пайгамбардын уулу. Эмне себептен? Ата-эненин айдамы? Жок. Ал ошо жоро жолдоштору туура эмес болгондуктан ушундай деңгээлге жетип атат. Ошондуктан адам өзүнүн жоро жолдошторуна дагы карап жүрүш керек. Кандай инсандар менен мен дос болуп жүрөм? Кандай инсандар менен мен мамиле кылып атам деп. Ал өтө таасири көп болот. Ошондой эле өзүңүздүн уулуңузга да, кызыңызга да кимдер менен ойнош керек, кимдер менен жүрүш керек, кимдерди өзгө дос кармаш керек, аны дагы сиз атасы, апасы айтып турушуңуз зарыл болот. Андан кийинки айта турган нерсе,
өзүбүздүн уулубуз менен кызыбыз менен жакшы мамиледе сүйлөп үйрөнүшүбүз керек. Какпай, силкпей сүйлөшүбүз керек. Эгерде сиз балаңыз же кызыңыз ката кеткен болсо, ага ачуулукка алып, катуу урушуп айтсаңыз, экинчи жолу ката кеткенде ал уулуңуз катасын айтпастан жашырып, калп сүйлөгөнгө адат кылып баштайт. Жок дейт. Азыр атама туурасын айтсам, же апама туурасын айтсам, кайра мага ачууланып, мени кайра урушуп, же болбосо оюнга жөнөтпөстөн ушундай деп жазалайт дейт. Жок, андай кылбашыбыз керек. Пайгамбарыбыздан кандай кылган? Сахабалар туура эмес кетсе дагы пайгамбарыбыз урмат сый менен алар бүт баарын түшүндүрүп атты. Ошондой эле жаш балдарыбызга дагы ката кеткен болсо айтышыбыз керек. Балам, бул кылганың ката болду. Туура эмес болду бул балам. Эми мындан кийин бул катаны кылбагың деп жакшына сүйлөп аракет кылып, сен чоңоюп атасың. Бул катаны кылсаң болбой калат. Бул ишиң туура эмес болуп калды. Сен жаңылып аткарып койдуң бул нерсени деп балабызга дем берип, ушинтип сүйлөсөк, балабыздан эртең күнү ошол катаны аткарганга аракет кылат. Кокус аткарып койсо дагы сизден кечирим сурайт өзү. Ушул нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек. Андан кийинки нерсе, бул баланы тарбиялоодо бир эле ата эмес, апа дагы тарбиялат. Же болбосо бир эле апа тарбиялабасан, ата кошо тарбиялаш керек. Эки тараптан болуш керек. Кээ бирөөлөрдү карасаң, бир гана атасы тарбиялап калышы мүмкүн баланы. Же болбосо бир гана ата апасына таштап коюттан болду. Ата сыртта жүрөт. Баланы тарбиялоо, баланы кароо сенин милдетиң деп. Жок, ал да туура эмес. Ошондуктан ата негизги нерселерге көңүл буруп жүрүш керек баланын тарбиясында. Апа болсо кичинекей нерселерге көңүл буруш керек. Ошол учурда эгерде апанын көбүнчө үйдө ушундай болот. Апа балага бир башкача тарбия берип, башкача мамиле кылып, башкача үгүттөп аткан болсо, ал сиздин көз карашыңызда туура эмес болуп аткан болсо, бирок кичинекей ката болгон болсо, аны унчукпай эле коюшубуз керек. Жок, анан сен баланы мындай деп тарбиялап салдың. Сен мындай деп үйрөтүп атасың балага. Же болбосо мындай игрушка алып бергениң болбойт. Же мындай кийим кийдиргениң болбойт деп кичинекей нерсенин айынан балага тарбия берүүдө ата менен апа урушуп турса, анда эртең күнү балаңызга айткан сөзүңүз дагы эч бир таасири болбой калат. Бала эгерде ата менен апаны урушканын көрүп, бири-бириге катуу сүйлөп атканын көрүп аткан бала, эртең күнү ата апага дагы бир аз чоңойгондон кийин урматсыздык көрсөтпөйт. Сен бири-бириңди урматтабасаң, бири-бириң менен ачууланып отурсаң, сен туура, сен ката деп отурсаң, мен силерди укпаймын дейт. Жок дейт. Мен башка бирөөдөн барып сураймын дейт. Палан молдокеден барып сураймын. Паланча алымдан сураймын. Паланча кошунамдан сураймын. Паланча досумдан сураймын деп ата энени таштап коет. Ал учурда ана ата эне жүрөт. Аттин кылып. Ошол себептен аталар негизги нерсеге көңүл бурушубуз керек. Апалар кичинекей нерсеге көңүл бурат. Бирок апалар туура эмес кеткен учурда, чектен чыгып кеткен учурда гана биз катуураак айтышыбыз керек. Анан кичинекей нерсеге да кийгилишип отурсаң, анда ал болбой калат ал нерсе. Дагы баланы тарбиялоодо ар бир ата, ар бир бала, ар бир апа өзүнүн заманына ылайыктуу эмес, баланын заманына ылайыктуу кылып тарбиялаш керек. Ар бир ата, ар бир апа өзүнүн баласыны ата менен апа өзүнүн заманына карап тарбиялабастан, бүгүнкү заманга карап тарбиялашыбыз керек. Бүгүнкү заман кандай заман? Хазрет Али разияллаху анху айтат, өз балаңды дейт, өзүнүн заманына ылайыктуу тарбияла дейт. Өзүңдүн заманыңа эмес, өзүнүн заманына ылайыктуу тарбияла деп Хазрет Али разияллаху анху бул чоң сахаба болгон, ошол киши ушундай деп айтып кеткен. Ошондуктан бүгүнкү күндүн талабына ылайыктуу тарбиялашыңыз керек. Бүгүнкү күндө кандай нерселер керек, кандайча болуп жүрүш керек, коом кайсы жакта болуп атат. Ошол нерсеге дагы көңүл бурушубуз зарыл болот. Андан кийин баланы дагы тарбиялоодо жанагы мактап, көтөрмөлөп коюп атпайбыз. О, сен жакшы баласың, сен жакшы кызсың деп кызыңызды же болбосо балаңызды мактап атабыз. Бирок мактаган учурда дагы ошону эмне себептен мактап атасыз?
аны дагы балаңызга түшүндүрүшүңүз керек. Жөн эле мактай бербестен. Алхамдулилlah, бүгүн сен Ихлас сүрөсүнү Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад деп бул сүрөнү сизге окуп берип койсо, алхамдулилlah, бул Ихлас сүрөсү болот. Бул Ихлас сүрөсү бул сүрөдө таухидти Алла Таала баяндаган чоң бир сүрө. Өзү кыска болсо да мааниси ушунчалык чоң болгон сүрөнү сен жаттадың, балам. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн сага мен рахматымды айтамын. Эгер мүмкүн болсо 10 сом, 20 сом колуна берип, мына мону школга алып бар, же болбосо азыр мороженое алып же, же болбосо башка нерсе иштетесиң, чөнтөгүңө салып кой деп койсоңуз да боло турган нерсе. Жөн эле анан 10 сом, 20 сом колуна берип унчукпай койбостон, мактаңыз, айтыңыз, 10 сом, 20 сом берсеңиз, себебин айтыңыз. Эмне үчүн бердиңиз аны? Ал бала билиш керек. Эгерде сиз ага катуу сүйлөсөңүз дагы туура эмес мамиле кылган болсо, ошол нерсесин айтышыңыз керек. Айтпайлы анан көбүнчө биз өзүбүздүн жубайларыбыз менен ошол мамилени аткарабыз. Бир ката кеткен, катасын айтпайбыз, курулдап сүйлөй беребиз аялдарыбызга. Аялыбыз, келинчегибиз түшүнбөйт, бул эмне үчүн ачууланып атат? Түшүнбөйт, башы айлана берет. Андайбы, мындайбы деп сүйлөйт, кайра ачууланабыз. Жок, ачууланган себебиңди айтып кой. Келинчекке да айтып коюшубуз керек. Бул жериң туура эмес болду. Ошон үчүн мен ачууланып атам сага. Уулуңузга деле ошол нерсени айтышыбыз керек. Балам, могул жерде сен школдон келатканда, окуудан чыкканыңда 12:30 үйгө келишиң керек эле, бирок 1:30 келип атасың. 1 саат кайда болдуң? Үйгө келип, мага көрүнүп коюп, андан менден уруксат алып чыгып кетсең болмок деп, урушсаңыз дагы, мактасаңыз дагы себебин айтып, урушуп, себебин айтышыбыз керек. Андан кийин дагы баланы тарбиялоодо көңүл бура турган нерсе, сиздин балаңыз урмат-сыйга ээ болгон бала. Каррамна бани Адам дейт Алла Таала. Адам баласын улук кылып жараттык дейт. Сиздин балаңыз урмат-сыйга ээ боло турган бала. Бирок сиз ойлобоңуз, менин балам негизги нерсе бул. Негизги ушул менин балам деп ойлоп калбашыбыз керек. Башка бирөөнүн баласы дагы ал өзүнүн ата-энеси үчүн урмат-сыйга ээ болгон бала. Кээ бирөөлөр бар, баласыны ушунчалык негизги деп тутуп алат дагы, эртең күнү окууга барып, мектепке барып, кокус бир бала менен урушуп кетсе, же болбосо ойноп жүрүп жыгылып кетсе, ата барат дагы ошол жерде мүдүрүдөн баштап окуучуларга чейин, окуткан эже агайга чейин урушуп тилдеп чыгат. Мен баламды карабайсың, мен баламды ким урду, мен баламды. Жок. Таксырым кечириңиз. Сен балаң деле урмат-сыйга ээ болсо, башка бирөө дагы ошол мүдүр дагы астында окуп аткан балдар бүт бар урмат-сыйга ээ. Ошондуктан ушул нерсени унутпашыбыз керек. Кээ бирөөлөр өзүнүн баласыны ушунча өйдө көрөт, башка бирөөнүн балдарын, башка бир инсандарды унутуп коет. Ушул нерсеге дагы өтө сак болушубуз керек. Андан кийин дагы аталарга айта турган нерсе, ата өзүнүн баласын бир жумада бир жолу, эки жолу өзү менен кошо сыртка алып чыгып туруш керек. Мисалы сиз нанга кетип атасыз. Нанга кетип аткан учурда балаңыз үйдө ойноп отурат. Жүр балам, нанга барып келели деп, барып нан алганды көрсөтүп коюңуз. Балам, нан алганда унутуп аласың. Ысык болсо мындай кылып аласың, мындай бул жерден аласың, мындай деп. Эт алсаңыз дагы алып барып көрсөтүп коюңуз. Мына могул жерден кокус мен болбой калсам, апаңа могул жерден келип эт аласың, эттин дагы халал деген жазуусу болот. Анан койдун эти болот, бул уйдун эти болот деп балаңызга акырын бул моюн болот, бул мындай эт болот деп акырын түшүндүрсөңүз, бала эртерээк жетилип, эртерээк жоопкерчиликти сезе билет. Жок, анан үйгө таштап коюп эле эртең кечке өзү үчүн муштуп бүтүрө берген болбойт. Мүмкүн болушунча, колдон келишинче убакыт бар учурунда балаңызды алып базарга барганда, магазинге барганда кошо алып барып көрсөтүп, мына мондай кылып, мөмө жемишти алганда бул жагы карашың керек, мындай кылыш керек балам, арбуз алганда мындай болот, тигиндей болот деп жаш сайынан акырындап тарбиялап, акчаны берип атканда сатып аткан кишиге кантип бериш керек, алгандан кийин рахматын айтып, ушундай кылыш керек деп ошол нерсени айтыш керек. Апалар болсо өзүнүн кызын ээрчитип, ушундай нерселерди үйрөтүп турушубуз керек. Кыска нуска айта турган болсок, баланы тарбиялоодо ушул нерселерге көңүл буралы. Эч качан дагы бир нерсени айтып кетейин. Жанагындай шашып кетип, баламды эрте эле 7 жашында мен каарыке кылып коёмун, 7 жашында эле же 5 убак намазга бекем кылып коёмун деп шашып кетпейли.
Жок, бала ойнош керек. Ойнойт, ойын менен чогуу акырындан алып баралы. Эртең күнү 20-30 жашка келгенде анан намазы да жок, жаттаган Кураны да жок болуп калбасын. Акырындан барсын, бирок аягына чейин барганы эң жакшы болот. Анан шашып кетип, 180 менен барып туруп жарым жолдо кулап авария болгондой болуп калбайлы. 60 менен кетсин, бирок ошол кыяматка чейин, же болбосо бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ошол Алла менен, Алланын намазы менен өткөнгө үйрөтөлү. Бул өткөнгү жуманын кыска нуска айта турган темабыз болду. Бүгүнкү темабыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кандайча үлгү тутушубуз керек, жананын сахабаларыны кандайча үлгү тутушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу Алла Таала эмне дейт? Астагфирулла, инна фи расулиллахи усватун хасана дейт. Албетте силер үчүн пайгамбарда үлгү бар дейт. Ушул аятты окуп, сахабалар дагы пайгамбарыбызды эмне кылып алды? Өзгө үлгү тутуп алды. Бул аят пайгамбардын сахабаларга эле эмес, бул аят эртең күнү кыяматка чейинки бүткүл инсандарга түшүп аткан аят болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз эртең күнү кыяматка чейинки бүткүл инсандарга үлгү болуп берет. Инна фи расулиллахи усватун хасана дейт. Бул пайгамбарда силер үчүн үлгү бар дейт. Ошондуктан пайгамбарыбызды үлгү тутуп, жана анын сахабалары дагы пайгамбарыбызды үлгү тутуп жашаган. Ошондуктан биз аларды үлгү тутуп жашашыбыз керек. Бирок үлгү тутканда бир нерсеге көңүл бурушубуз керек. Анча-мынча бир туугандарыбыз ал нерсеге жакшы көңүл бурбастан, башка бир туугандар менен туура эмес мамиле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтып эскерте турган нерсе, үлгү туткан учурда эки жактан үлгү тутушубуз мүмкүн. Бир инсанды, же болбосо сахабаны, же болбосо пайгамбарыбызды үлгү туткан учурубузда эки нерсеге көңүл бурушубуз мүмкүн. Биринчи көңүл бура турган нерсе, ошол инсандын алып келген баалуулуктарга көңүл бурабыз. Ислам дининин эң бир баалуулуктары кайсылар? Намаз, ибадат, ата-энеге жакшылык кылуу, кошунага жакшылык кылуу, ажылыкка баруу, зекет берүү, ушуга окшогон эң бир кымбат баалуу диндин баалуулуктары болуп эсептелет булар. Ушул нерседе пайгамбарыбыз, сахабалар так эч бир өзгөрбөстөн карманабыз. Бирок экинчи үлгү кармай турган нерсе тарикасында болот. Ошол бир амалды ишке ашыруу тууралуу. Ал да өзүнчө бир үлгү болушу мүмкүн тарикасында. Ар бир нерсенин өзүнүн тарикасы бар да. Пайгамбарыбыз намаз окуган, башка иш кылган, алардын ар бирөөнүн өзүнүн жол жобосу бар. Бирок жанагы эле Хазрат Али разияллаху анху айткандай эле, өзүңдүн балаңды өзүң заманыңа ылайыктуу эмес, заманына ылайыктуу тарбияла дегендей, бүгүнкү замандын талабына жараша ылайыктуу кылып, ошол баалуулуктарды диндеги болгон пайгамбарыбыз, сахабалар бизге көрсөткөн баалуулуктарды бүгүнкү күндө кайсы жол жобо менен аткарсак мүмкүн болсо, ошол жол жобого салып аткарсак, бул эң туура болот. Жок, анан ошол сахаба кандай кылган, ошондой кыламын деген бул болбой калат. Мисалы, оңой эле мисал айта турган болсок, бүгүнкү күндө пайгамбарыбыз намазды үйрөткөндө мечитте үйрөткөн. Мечитте мындай кылып намаз окуйсуң, зекетти дагы мечитте үйрөткөн. Анан ушинтип туруп алып сүйлөгөн. Эми бүгүнкү күндө намазды үйрөтүү доскага жазып, класста үйрөтсөңүз болуп атат. Телевизорго чыгып намаз үйрөтсөңүз болуп атат. Башка нерсени кылсаңыз болуп атат. Бул тарикасында болуп атат. Жол жобосу башкача болсо, ал эч бир шариатка каршы эмес, балким пайгамбарыбыз Алла Таала бул нерсени колдойт. Бүгүнкү күндө азыр микрофон чыгып атат. Микрофонду колдонуу, ошол эле пайгамбарыбыз Алла Таала айткан, сахабалар айткан нерсени айтып атабыз, бирок айткан жолубуз, мисалы, бир аз башкачараак болуп атат. Микрофон колдонуп атабыз, же болбосо телевизорго чыгып айтып атабыз. Пайгамбарыбыз мисалы жөө жүрүп дават кылган болсо, бүгүнкү күндө алхамдулилла канчалаган бир туугандарыбыз машинеси менен чыгып даватка чыгып атат. Канчалаган бир туугандарыбыз телевидениеге чыгып, радиого чыгып, башка жактарга чыгып даватын айтып атат. Ошол эле кымбат болгон, баалуу болгон жалгыз Алла
намаз ушулардын бүт баарын айтып атабыз, бирок бир гана жол жобосунда өйдө ылдый болот. Бул жол жобосунда өйдө ылдый боло турган нерсе бул эң туура нерсе. Муну башкаларыбыз туура эмес бул нерсе. Пайгамбарыбыз жөө жүргөнбү, сен да жөө жүрүшүң керек. Пайгамбарыбыз мындай кылганбы, жаман үйдө жашаганбы, жаман үйдө жашашың керек деген бул туура эмес болуп калат. Пайгамбарыбыз өтө таква инсан болгон. Пайгамбарыбыздай таквалыкка жетүү биз үчүн мүмкүн эмес. Колдон келишинче аракет кылабыз. Дагы акыркы вакытыбыз бүтүп атат. Алла Таала ушул Бакара сүрөсүнүн 262-263 аяттарында мындай дейт. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون дейт. Мунун маанisi ушундай бир инсандар бар дейт. Өзүнүн мал мүлкүнү Алла жолда нафака кылып, садака кылат дейт. Бирок нафака, садака кылгандан кийин артынан милдет кылып, миннет кылып, баягындай ызалантып, башка бир садака кылган инсанга келип, мен сага ушундай садака кылганмын, мен сага ушундай жакшылык кылган убагында деген сөздөрдү айтпайт дейт. Ошондой инсандарга Алла Таала эмне дейт? Ажрухум инда роббихим дейт. Алардын сообу Алланын астында болот дейт. Вала хауфун алейхим, аларга эч бир коркунуч жок дейт. Вала хум яхсанун, алар эртең кыямат күнүдө дагы бул дүйнөдө дагы эч качан капачылыкка батпайт дейт. Эч качан капа болбойт дейт. Ошондуктан сиз мал мүлк садака кыласызбы, башка кыласызбы? Биз айтабыз, бүткүл ибадатыңды, бүткүл амалыңды эмне үчүн кылыш керек? Алла үчүн кылышыбыз керек. Алла үчүн. Халисан лиллахи таала. Калыс Алла үчүн. Намаз окусаң калыс Алла үчүн. Мешит салдың калыс Алла үчүн. Бир сом бердиң калыс Алла үчүн. Көпүрө салдың калыс Алла үчүн. Бүт баарын Алла Таала айтып атат, мен үчүн кыл деп атат. Калыс Алла үчүн, мен үчүн деп атат. Бүт ибадатыбызды Кудай үчүн кылабыз. Эмне үчүн Кудай үчүн кылышыбыз керек деген суроо пайда болот. Кудай ибадатыбызга муктажбы? Эмне үчүн мен намаз окусам, бул намаз ибадатым ким үчүн болот? Пайдасы мен үчүн болот. Бүткүл амалымдын пайдасы мен үчүн, Кудай үчүн эмес. Анда эмне үчүн Кудай мен үчүн амал кыл деп атат? Мен үчүн ибадат кыл деп. Кудай муктаж ибадатыбызга? Эч качан муктаж эмес Кудай Таала. Бирок биз муктажбыз ошол ибадатка. Ошол ибадатыбыз өзүбүз үчүн болуш үчүн, пайдасы өзүбүзгө кайра кайтыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ошол ибадатты Кудай үчүн кылышыбыз керек. Кудай үчүн кылсак, Алла Таала эмне дейт? Ал сен үчүн болот дейт. Кылган ибадатың сен үчүн дейт. Бирок сен үчүн болуш үчүн аны мен үчүн кылышың керек дейт. Алла үчүн кылышыбыз керек. Эмне үчүн? Эгерде сиз кылган амалыңызды башка бирөө үчүн кыла турган болсоңуз, эртең күнү ал адамдан күтөсүз ошол нерсени. Бир кой сойдуңуз досуңузга. Конок кылдыңыз. Кудай үчүн эмес, ал пенде үчүн кылган болсоңуз, эртең күнү сиз да конок болуп барганда эмне кыласыз? Кой союшун күтөсүз. Кокус ал тоок союп, кичинекей нерсе союп койсо эмне кыласыз? Эртең күнү ошонун астынан араздашасыз. Ошондуктан ал адам, Алла Таала айтат, антумул фуқара дейт. Адам баласы кедейсиң дейт. Муктажсың дейт. Баштан аякка бүт баарың муктажсың дейт. Валлаху ал-ганиюл хамид дейт. Мен гана эч нерсе муктаж эмесмин дейт. Ибадатка да сен өзүң муктажсың дейт. Мен эч нерсе муктаж эмесмин дейт Кудай Таала. Ошон үчүн эч нерсеге муктаж болбогон затка арнап кылсаң дейт, мен беремин ошонун жазасын дейт. Ошонун сообун мен беремин дейт. Пендеден үмүт кылсаң, ал пенде кылган жакшылыгыңды же колдан келбей калышы мүмкүн, келечекте аткара албай, кайтара албай калат, сен аны менен араздашасың, урушасың. Же болбосо колдан келет, бирок аткарамын деп жүрүп унутуп коет. Андан сиз ал кишиден өзүңүздүн жакын болгон досуңуздан же уулуңуздан же башка бирөөдөн капа болуп каласыз. Ошон үчүн Алла Таала эмне дейт? Бир гана мен үчүн аткар дейт. Мен гана көрүп турам, билип турам, унутпаймын, келечекте кылган амалыңдын соогун ошол бойдон кайтарамын дейт. Ошондуктан биз ибадатыбызды, жеп ичкен тамагыбыз, бирөөгө урмачылык көрсөтсөк, бүт баарын ошон үчүн биз эмне дейт экенбиз? Алла үчүн дейбиз. Алла ыраазы үчүн бердим. Алла ыраазы болсун. Алла үчүн таксы бир жардам берип кой деген бүт баары философиялык мааниси ушул жерде жатат. Ошон үчүн биз
Алла үчүн дейбиз. Алла муктаж эмес бул нерсеге. Алла ошону соон берет. Башка бир инсан үчүн деп койсоң, ал инсан унутуп коет, же болбосо эртең күнү колунан келбей аткара албай калса, ал инсанды сен жек көрүп, экөөң ортоңдо араздашуу пайда болуп калат. Ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah'ım uşul özüңdү чексиз мактоолор болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болуп, ушул пайгамбарыбыз жана анын сахабалары жүргөн жолду бекем тутуп, кыямат күнү дагы ушул пайгамбарыбыз менен, сахабалар менен чогуу жашап, бейиште чогуу бирге болууну өзүң насип эткин, я Аллахым. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин.